Мен депутат болуп келгениме 2,5 жыл болду да, Алмаз Акынжанович. Анан бир нерсени чече албай атабыз. Биз депутат деген ким? Кыргызстандачы. Депутатка кандай мамиле кылыш керек? Мен эгер өзүмдүн мыйзамдарымды сактай албасам, мен элдин мыйзамын кантип сактайм? Биз мындай мыйзамдуулуктан бир аз чыгып кеттик да, ушу депутаттыкка келгендечи. Бир жерге барсаң киргизбейт. Күтүп тур дейт. Эшиктин алдында тиги чоңдорго чалып билдиртип коелу депчи. Бизде эми баягы неме бар да, неприкосновенность бар да, туурабы? Же мындай отдельный баягы депутаттарга барбы, анан мага жокпу билбейм. Мен негизинен Алмаз Акынжанович күтүп жүрө албайм да, ачыгын эле айтып кетейин. Күтүп жүрө албайм. Барган жериндечи чын жарым сааттап, 1 сааттап мен отура албайм. Анткени элдин ошончо көйгөйү бар, эл ошончо суроолор менен келет. Эгер мен бир жерге барып, өзүмдүн суроолорум менен барып отуруп, ошол жерден өзүмдүн суроолорум менен бараткан болсом, мен күтүп отурмакмын. Бирок биз жогорку кеңештин депутаты болгондон кийин биздин мыйзамдуулугубузду сактап беришиңерди суранабыз. Баягыда туруп алып, бир жумуштар менен баратсам, немен гаилер туруп алып өткөрбөй атат. Могу ак үйдү да жабып коет, Алмаз Акынжанович, могу жерде бизде площадьта бир нерсе болгондо ак үйдү жабып коет, гаи өткөрбөйт, жолду жаап алышат. Жумушуңа келе албайсың. Анан эми кырылышып, ал жерде отура албайт экенсиң. Эгер бир нерсе десең, айтышат. Эрлан Кокулов депутат болуп кыйын киши болуп атат, андай мындай дешет. Мыйзамдуулукту суранам, Алмаз Акынжанович. Рахмат.